күндүн маанилүү окуяларын таныштырып, Нур телеканалында Нур News маалымат программасы. Студияда Айдана Марасулова, саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Дареги экранда көрсөтүлгөн алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өзбекстанда ооруканадагы жарылуудан кыргыз жараны каза болду. Мындай маалыматты 14 февралда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Экс-министр Молдомуса Кангантиевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлду. Генерал менен коштошууга жора жолдошторунан сырткары бир топ аткаминерлер келди. Чуудан арылбаган Борбордук базар 47 соттук жер тилкеге ээлик кылган жеке ишкер менен ондогон соодагерлер соттошуп келүүдө. Мен аферист болсам, эртеге сотто жооп бересиң. Токтомду тоготпогон жетекчилер. Ош шаарында 24 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулган. Өзбекстанда ооруканадагы жарылуудан 56 жаштагы кыргызстандык аял каза болгонун 14 февралда Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Мекеменин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, окуя 11 февралда Анжиан облусунун Шахрихан районундагы Зитерия жеке дарылоо дарт аныктоо борборунда болгон газ аба аралашмасы жарылган. Өзбекстандын жазык кодексинин 257 беренесинин негизинде иш козголуп, иликтөө жүрүп жатат. Азаттык радиосунун өзбек кызматы жеке клиникадагы жарылуудан кеминде бир бейтап каза болгонун, ал 56 жаштагы аял экенин, жарандыгы аныкталып жатканын буга чейин кабарлаган. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда, кырсыктан жабыркагандардын саны бүгүнкү күндө 11ге жетти. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты бүгүн Бишкектеги Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиясынын Академиялык опера жана балет театрында өттү. Генерал-лейтенант менен коштошуу зыйнатына жакындары, жора жолдошторунан сырткары министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, ички иштер министри Улан Ниязбеков, Жогорку кеңештин депутаттары катышты. Кыргыз милициясы оор жоготууга учурады. Мурдагы ички иштер министри Молдомуса Кангантиев 12 февралда 60 жаш курагында көз жумду. Айрым маалыматтарга караганда анын жүрөгү токтоп калган. Генерал-лейтенанттын сөөгү бүгүн Бишкектеги аларча көрүстөнүнө коюлду. Экс-министрди акыркы сапарга узатуу зыйнатында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров сөз сүйлөп жатып, Молдомуса Кангантиев мамлекетте болгон революциялардын курмандыгы болгонун, ал кызматын өтөп жатып аңкты бекем сактаганын белгиледи. Офицерлер өз кызматын өтөп жатып, 4 саат уртокун калдым. Ден соолугунан айрылып, эс үчүн жоготуп баратса дагы, ал офицерлик мундирди бекем сактап, эч кимди саткан эмес. Ал алдына бекем турду. Молдомуса Кангантиевдин ошондогу бекемдиги бардык милиция кызматкерлерине катуу таасир этти. Кангантиевдин Кыргызстан үчүн жасаган иши, аткарган милдети тарыхта сөзсүз өз баасын аларын кошумчалады. 64 жашында көз жумган Молдомуса Кангантиев 2005 жылы Бишкек милициясын, 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген. Ал 2010 жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматынан кетип, андан кийин мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Көрсө 12 жыл кайгы капада жүрүп чарчаган экенсиң, бир тууганым. Мына Ташиев Камчыбек жазыптыр. Менин чарчаган астаным деп. 12 жылдык биздин турмушубузду Камчыбек Кыдыршаевич бир сөз менен барлыгын жыйынтыктап койдумуз. Эми менин жалгыз жылдызым, кош, жаткан жериң жайлуу болсун.
Белгилүү болгондой, Конгантиевдин 2010 жылдагы апрель окуясындагы аракеттерине байланыштуу козголгон кылмыш иши кыскартылганы 2018 жылы ачыкталган. Буга нааразы пикир орун алгандан кийин президент башкы прокуратурага ишти иликтеп, тергөөнүн чечимине укуктук баа берүүнү тапшырган. Прокуратура Конгантиевди 6 жылга камап, 100 000 сом айыппул салууну суранган. Бирок Бишкектин 1-май райондук соту 2009 жылы Молдомуса Конгантиевди толугу менен актаган чечим чыгарган. Молдомуса Ташболотович бүткүл өмүрүн ички иштер органдарына арнап, элибиздин тынччылыгын сактоодо, кылмыштуулук менен күрөшүүдө жана коомдук тартипти сактоого чоң салым кошуп келгенин бардыгыбыз жакшы билебиз. Милициянын генерал-лейтенанты Молдомуса Конгантиев өзүн укук коргоо органдарынын системасын жакшы билген жогорку кесипкөй жана демилгелүү жетекчи катары көрсөтө алган. Ал кызматындагы тактыкты сактагандан сырткары достукта да бекем болгону менен эсте калат. Досум, эч кабаттыр болбо. Тарыйбыз. Баары жакшы болот. Балдарыңды, кыздарыңды жакшы тарбиялап чоңойттуң. Коштосум. Тынч жап. 6 апрелде ушу министрдин тапшырмасы менен биз 2 самолет 5 вертолет таласып учуп кеткенбиз. Таласта болдук. Мен бестолотун боюнчачы. Министрлерден редки чыккан министрлер да, бул иштер министринде. Анын характери, түшүнгөнү, бай бойлугу эч кимден тартылмай коркпойт эле да, бетке айткан адамдар жакшы көрүлөт абдан. Буга чейин социалдык түйүндөргө экс-министрди акыркы сапарга узатуу зыйнатына президент Садыр Жапаров барган видео жарыяланган. Анда жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, башкы прокурор Курманкул Зулушевди көрүүгө болот. Молдомуса Конгантиев 1958 жылы Жалал-Абад облусунун Майлуусул шаарында туулган. Ал акыркы жолу өзү туулган айылга барып, кичүү уулу Тариэлди үйлөнтөйүн деп жатканын билдирген. Акылай Маратова, Данияр Чарбеков, Нурньюс, Бишкек. Орусиянын Мытиши шаарындагы мектепте 2 окуучунун ортосунда чыр чыгып, бири экинчисин бычак менен жарадар кылган. Жараталган өспүрүм Кыргызстандын жараны экенин Москвадагы элчиликтен кабарлашты. Маалыматка караганда ал 14 жашта. Өспүрүмдүн апасынын айтымында анын өмүрүнө коркунуч жок. Учурда Москва облусунун укук коргоо органдары тергөө иштерин жүргүзүүдө. Бул маселе элчиликтен көзөмөлүндө. Орусияда азыркы тапта расмий эсеп боюнча 600 000ден ашуун кыргызстандык эмгек мигранттар бар. Бейрасмий эсепте 1 миллиондон ашуун экени айтылып келет. Карабалта шаарында окуучулардын калайман мушташы катталып, бир өспүрүм ооруканага түштү. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынын басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык милицияга 13 февраль күнү саат 17:20 чамасында шаардагы стадиондо балдар мушташып жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Мындан көп өтпөй 12 жаштагы өспүрүм денесинен жаракат алып, аймактык ооруканага түшкөнү маалым болгон. Бул факты Жайыл районунун ички иштер бөлүмүнө катталды. Алдын ала маалыматтарга караганда Жайыл районундагы 2 мектептин 7-8 класстарынын окуучулары мушташкан. Анын кесепетинен 2007 жылы туулган окуучу ооруканага жеткирилди. Жараталган өспүрүмдүн апасы чара көрүүнү өтүнүп, милицияга арыз жазды. Учурда милиция кызматкерлери бул окуяга катышкандардын тек жайын тактады. Учурда тергөө иштери уланып, экспертиза дайындалды. Бишкек жарык муниципалдык ишканасынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш иши козголгонун башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда ишкананы текшерүү учурунда товардык материалдык баалуулуктардын жетишсиздиги аныкталып, анын чыгымы 27 миллиондон ашуун сомду түзгөн. Прокуратура кызматтык абалынан кыянат пайдалануу, ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу беренелеринин негизинде иш козгоду. Тергөө уланууда. Буга чейин журналисттер Али Токтакунов жана Болот Темиров аталган ишканага байланыштуу тендерлерди ишкананын ошол кездеги жетекчиси Алымбек Абдылдаевдин туугандары жана жакындары утуу алганы айтылган иликтөө жарыялашкан. Мурдагы өкмөт башчы Улукбек Марипов Бишкек жарыктын жетекчисин тендер жана жүрүм-туруму үчүн сындаган. Экинчи тарап башкы прокуратуранын билдирүүсү тууралуу комментарий берелек.
Ош шаарында 24 көп кабаттуу үй мыйзамсыз курулган. Бүгүнкү күндө алардын баары мамлекеттик комиссия кабыл алган эмес. Эксплуатациядан өтпөгөн көп кабаттуу үйлөргө электр энергиясын жана башка коммуналдык кызматтарды кошуу өкмөттүн номер 100 токтомуна карама-каршы келери көрсөтүлгөн. Бирок токтомго баш ийбеген жетекчилер талапты сактабаган ишкерлер өз алдынча иш жүргүзүп келүүдө. Бирок бул көрүнүштүн баары карапайым жарандарга түйшүк жаратууда. Ош шаарында курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөрдү мамлекеттик кабыл алуу комиссиясы кабыл алган эмес. Атайын талаптарга ылайык текшерүүдөн өтпөгөн, жаңы салынып жаткан көп кубаттуу үйлөргө электр энергиясы, ичүүчү суу жана канализация туташтыруу атайын талаптарга туура келбейт. Бүгүнкү күндө Ош шаарында мындай көп кубаттуу үйлөрдүн саны ондоп саналат. Алар ошо ар кайсы тармак мурун экотех кезинде биз ошо баантен бир жерди карачыбыз да. Анан азыр ошо неме унутпайт, 100 токтом бар да. 10 февралда 2009 жылы чыккан. Ошонун негизинде ар бир тиешелүү госорган бар тең ошо карап кетет да, деген беришет да. Ошол мыйзамдуубу, мыйзамсызбы? Жок, айтпайбыз. Бизге реестр менен алып келгенде, реестрге отуруп жана экспертизаны алып келгенде, аякта уже бүт бар тең такмет берет да. Алып үйдүсүн бар тең келет да. Биз ошондо реестрге отургузабыз. Ошонусун баарын карап турчу. Анан бизге реестрге отургандан кийин, экспертизасы жок болгондон кийин биз алар мыйзамсыз деп эсептейбиз да. Жок. Өкмөттүн 100 токтомунун 22 пунктунда эксплуатациядан өтпөгөн курулуштарга коммуналдык кызматтар көрсөтүүлөрү туташтырбоо жагы каралган. Бирок тиешелүү тармактар бири-бирине шылтап жатышат. Мисалы, электр энергиясын тейлеген Ош электро ишканасы мам комиссиядан өтпөгөн көп кубаттуу үйлөргө электр энергиясын берип келүүдө. Ишкананын жетекчи орун басары аны көзөмөлдөө башка тармактарга тиешелүү деген жообун узатты. Эксплуатацияга кабыл алына элек. Үйлөргө электр энергиясын берсе болобу? Аны госэнергия инспекция чечет да. Биз мисалы кабыл албасак биз кое албайбыз да аларды. Жок, бүгүнкү күндө мисалы мындай болуп атат да. Азыр ошол көп кубаттуу үйлөр эксплуатациядан өтө элек, бирок элдер кирип жашап атат. Кандай болот? Аны госакт менен именно тийиштүү немелер бар да, надзорный органдар бар. Бул үй даяр, госактын берсин, как положено договорун түзсүн, биз электр энергия менен беребиз. Госактысы жок үйлөргө эмне кыласыздар? Аны мен чече албайм, госэнергия инспекция чечет аны. Госактысы жок болсо, биз аны кабыл албаган болсок кантип беребиз аны? Бирок бүгүнкү күндө пайдаланып атканда ким эсене пайдаланып атат? Ал ошол компания мындайлар көп. Бул суроо жараткан ушундай үйлөр болуп атат, баягы строительный монтажный работы деп баягы курулуш иштерине текслой алган да. Ошол менен ошол үйгө мисалы ошол башинный краны, башкасы сварочный иштерин алган. Үй бүт элек ошол до конца ошол өзүнүн эски текслойлору менен иштетип аткандарын көрүп атабыз азырчы. Бирок өкмөттүн токтомуна бул карама-каршы келет. Ооба, карама-каршы келет. Бул көрүнүштөр мамлекеттин бир багыттуу жүргүзгөн иш-аракеттерине карама-каршы катары сыпатталууда. Анын кесепети карапайым жашоочуларга да тийип, жай тургундарды да түйшүккө салып келет. KG Group деп аталган курулуш компаниясы алган көп кубаттуу үйдө жашаган жашоочулардын да ар бирине чоң суммадагы каражат электр энергиясы үчүн келип жаткандыгын айтып даттанышууда. 4 ай 5 айдан кийин ошо квитанция келди. Анын болсо 700 киловаттын 0,77 тыйындан эсептеген дагы калган эмесин 1800 киловаттын 216 тыйындан эсептеп койгон да. Биз эми коммерческий бир эмемизбиз да, мындай бир двойной тариф менен, тройной тариф менен төлөгүдөй биз эми бир бизнес иштетип аткан жокпуз да, биз ар ким өзүнүн үйүндө жашап атат. Ош электро ишканасы көзөмөлдүү энергетика тоо-кен тармагын көзөмөлдөгөн инспекция жүргүзөт деп айтып келишет. Бирок бул инспекциянын кызматкерлеринин айтымында курулуш иштери үчүн деп түзүлгөн келишимдин негизинде көп кубаттуу үйлөргө электр энергиясын берүүгө болбостугун эскертишет. Ошол эле учурда курулуш иштери үчүн атайын лимит берилип, андан ашкан лимитти берүү талапка туура келбейт дешет. Эми мындай да, жана технический условия алат го. На подключение. Ал 8-9 пункттан баягы жазылат. Мындан жасап можно подключаться деп. Ошондо монтаж үчүн ашып кетти 50 киловаттка, 100 киловаттка же 80-30 киловаттка алат. Эми ошондо зависит. Текслы айтылган пунктти жасагандан биз улагы подключение бизден допуск алат. Если выполнить все пункты технических условий.
Ошентип курулуш аяктап, бирок толук текшерүүдөн өтпөгөн көп кубаттуу үйлөр биринчиден жарандарды түйүшкө салса, экинчиден мыйзамды одоно түрдө бузуп, коммуналдык жактан кызмат көрсөткөн ишканаларда өкмөттүн токтомун толук аткарбай келет. Бирок бул көрүнүштөр шаардагы башаламандыкты пайда кылып, эреже сакталбаган көрүнүштөр жүздөп саналат. Биз кийинки берүүлөрдө өкмөттүн токтомун аткарбаган башка ишканаларды жана курулуш компаниялардын ар бирин ачыктап беребиз. Таткашаптан Тимурлан Эрнест уулу, Нурньюз. Жыл сайын чуу жаратып келген Ош каласынын Борбордук базарындагы маселе кайрадан көтөрүлдү. 47 соттук жер тилкеге ээлик кылып жаткан жеке ишкер Хикматулло Мырзамуродов учурда ондогон соодагерлер менен соттошуп келет. Ага нааразы болгон сатуучулар аталган жер тилкелерде өз учурунда кызматынан пайдаланып өткөрүп алганын айтып жатышат. Жеке ишкер шаардын вице-мэри Жасур Азимовду атоо менен соодагерлерди коркутууга алар айтылды. Бул боюнча вице-мэр кандай жол узаткан? Талашы бүтпөгөн базардын алдыдагы тагдыры кандай болот? Кабарчыбыз жол издеп көргөн. Sadırın ne kıldı seni de? Odan nasıl yazmaz? Ben üstünden yaz yapsana. Ben aferist olsam erteki sotta cevap verirse. Ularda kompüterde var, dokumentalni var uyada aka. Ош шаарындагы Борбордук базар башаламандыктан арылбай келет. Тагырагы 47 сотук жер тилкеге ээлик кылган Хикматулло Мырзамуратов жеке менчик жеринде соодагерлик кылып жаткандар менен соттошуп, карама-каршы пикирлер орун алууда. Учурда талаш жаратып жаткан аймактын жашоочусу менен жерди бошотуп коюу үчүн арыз менен бир нече жолу кайрылыптыр. Бирок ал жер жашоочунун ата-бабасынан калган жер экенин айтып, жеке ишкерге эч кандай тиешеси жок деп жатышат. Бүгүнкү күндө ал жерге кызыл китап кылып атты. Бұл жер арендасы түгөн өзі. Еш қачан жеке меншікке беріліш керек емес. Абдулла, мен документтарым күйіп кеткен, 10 жылда еш қандай документ қалған емес деп, қайрадан документ жасатып, мамлекеттен 5 миллион ақша өндіріп алды. Комиссия мен үйімге келеді, жеке адам үйге келеді, жеке адамы текшереді, видеолары бар. Барыбір Абдулла, Ош көшесі. Ата бабамдан бері, 18-ci кылымдан бері атамда документ тұрады, атамдан қалған үй менікі. Ема hazır o жерде жол болған дейді. Өзіні мизамсыз деп айтып отыр, өзінің сөзіменші. Бұға шейінки адамдарға бұлар мизамсыз отырады дейді. Мизамсыз отырса неше ақша алады? Рас мизамсыз екен, өз сөзге жооп берсін. Базар дирекциясына 2019 жылға шейін беріп келгенмін. 19 жылы сотқа беріп, мені өзі өткізіп алды. Ошоға қарабастан беріп тұрсам 2 мыңнан беріп тұрам. Ошоны аз деп мен азыр күнде кыйнап келет болчу. Белгилүү болгондой, калаадагы Борбордук базар Акбура дарыясынын 2 жээгин ээлеп жатат. Мындан улам 2 жээгти бириктирип турган башкы көпүрөнү жеке ишкер Хикматулло Мырзамурадов өз учурунда элдин пайдасы үчүн өз каражатынан салып бергенин айтууда. Бирок дал ошол көпүрөнүн үстүн соодагерлер ээлеп мыйзамсыз отургандарын билдирди. Азыркы наркы 100 миллион сом мен чөнтөгүмдөн бекерге инвестиция кылып бердим. 800 адамга жумуш орун кылып, ай сайын 5 миллион сомда мен налог төлөп келгенмин, Сабитеге чейин. Маяда өчүрүп турушат. 1 саат, 2 телешке келип калса, өтө албаган. Мурайлип кире албаган, о губернатор келип кире албай, ана мени чакырып туруп, жалынып, бардык документин кылып берем. Ундан ташкары сен буякка 100 метр, буякка 100 метр сенге торговый точкаларды кылып берем, рухсат берем, шу көпүрдү куруп бер деп илтимас кылганы үчүн кылган. А менге өшү негизде. Бу 47 сот иди, мен 92-жылы госимуществодан сатып алганмын. Анткени менен мындагы соодагерлер жеке ишкерге карата терс маалыматтарды берип жатышат. Аталган аймакты өз учурунда кызматынан пайдаланып ээлик кылып алган дешет. Мындан 12 жыл мурун Ош калаада орун алган жарандык уруш учурунда бардык иш кагаздарым жок болуп кеткен деген жөө менен мамлекеттен компенсация өндүрүп жерди менчиктештирип алганын айтышууда. Кур'ан düşer, Худа урсун. Сотта üşeymen, üşe болду, üşeymen да. Sen Худадан коркмагансың. Жасур Азимов, экология инспекция, архитектуранын баарды келип, мына мыйзамсыз токтотуң аксал дегенде токтотпой жасап атат. Не пулу көп. Ана 2 жылдан бери төлөп жүрдү буякка. Шу болганы. Бу адам айтып атат, мен 2010-дан бери төлөшүм керек эле деп атат. Угунгече базар дирекциясы төлөгөнмүн. Бул вакытка чейинки акчалар талап кылып атат же кандай болот? Ошондой кылып атат. Энди у базар менен сүйлөшөт, туурабы? Бул маселе бир нече жылдан бери уланып келет. Жеке ишкер Хикматулло Мырзамуратов учурдагы Ош шаарынын вице-мэри Жасур Азимовдун атын атап базарда соода сатык кылган соодагерлерди коркутуп келгендиги айтылууда. Ошондой эле Акбура суусун жээктеген базардын жар боюна бир катар
өлкөлөрдү өткөн жылдары курдурган, бирок мамлекеттик тийиштүү кызматтар кооптуу экенин эскертип жыйынтык чыгарып берген экен. Ал эле эмес, өрт коопсуздугу үчүн базарга кирүүчү аймактарды ачууда талаштуу жагдайлар орун алып жатыптыр. Суунун нар көзүндө туруп, бер көздө эмне бар бул кишиге немен жанагы пожарный пирстин. Бул пожарный пирс болуш үчүн бул жөн эле тийишип аткан себеби мынал жакта базары иштебей атат, ишке түшпөй атат. Ошон үчүн мынал жерге чинге тийишсе, мунун мурунку тарыхы бул киши менен мына биздин менчигеси сүйлөшкөн экен. Менчигеси бу жерден ортоку базардан проход бермек экен. Бул киши көпүрө салмак экен. Мен у аялды сөзү менен бул көпүрдү курганым жок. Наоборот, у аял менге жалынган. Мен ону участкойдо аркасында мен жолум бар. Өшөргө курайын десем, уй хожекке мен ам иштатып калайын, маядан жол ачам, андай кылам дегениге ишенip курдум. Соодагерлер менен жеке ишкерлердин тиреши боюнча жогоруда аталып жаткан вице-мэр Жасур Айземовго бардык. Учурда бул боюнча тиешелүү кызматтар териштирүү иштерин жүргүзүп жатат дейт. Негизинен мыйзам боюнча агып жаткан дарыянын жээги 50 метр аралыкка чейин коруктагы жер болгондуктан жеке менчиктештирүүгө туура келбейт деген жай бар. Ал жайлар суу чарба башкармалыгына караштуу болуп калат. Ошентсе да шаардык мэрия өз жерлерине өздөрү ээ боло албай жатыптыр. Жалпысынан аталган маселе келерки жылдары базардын ордун алмаштыруу менен чечилет деген жообун айтып жатат. Точканы сот коюп берет да эми. Озу биз службалар эми сот жыйынтык чыгарыштан бурун биздин кагаздарыбызга негизденет да эми. Архитектура, экотехинспекция барды биз берген заключениябыз отрицательный. Ал жерге болбойт, водоохранный зона небезопасно ал жерге. Ана биз биринчи очередде ошо жарандарды коопсуздугун ойлошубуз керек. Поэтому мен дагы эгер мен оюм, жеке пикирим, ал жерге андай кооптуу бир дүкөн кылыш. Мен ал киши менен андай бир мамилем жок да, честный мамилем жок. Мен коркпойм, ал сөз, ушак сөз, пожалуйста, бир жерге кайрылсам, мен Кудай кааласа коркпойм да. Ал жактан эч дымам жок. Жогорудагы орун алган жагдай бир нече жылдан бери орун алып келет. Экинчи Борбор калаанын так ортосунан орун алган базардын тагдыры алдыңкы убактарда чечилет деген убадалар берилип жатат. Ушул тапта Борбордук базардын базар деген мыйзамдуу макамы да жок. Баш аламан жеке менчиктерге өтүп, ар ким каалагандай иштетип келүүдө. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур-Ньюс, Ош шаары. Бишкек ортопедия жана травматология борборунун жетекчиси Сауыр Жумабеков элеген кызматынан бошотулду. Анын ордуна дайындалган Дамир Дүйшенов дагы өз эрки менен иштен кетти. Ооруканага башкы дарыгер болуп Памир Муратов дайындалды. Маалыматка караганда Сауыр Жумабеков өз эрки менен кызматын өткөрүп берди. Белгилей кетсек, өткөн жумада Сауыр Жумабеков президент Садыр Жапаров менен жолугушкан. Тышкы иштер министринин жаңы орун басары болуп Айбек Молдогазиев дайындалды. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев тышкы иштер министринин жаңы орун басары Айбек Молдогазиевди министрликтен борбордук аппаратынын жамаатына тааныштырды. Молдогазиев 1995 жылдан бери тышкы иштер министрлигинде иштейт. Кыргыз Республикасынын атайын жана айгарым укуктуу элчиси, дипломатиялык рангы бар. Ал тышкы иштер министрлигинин департаментинин директоруна чейинки дипломатиялык баскычтарынын баарын өткөн. 2009 жылы президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүн жетектеген. 2017 жылдын августунан баштап Кыргызстандын Бириккен Улуттар уюмундагы туруктуу өкүлчүлүгүндө кеңешчи, кичи элчи. 2021 жылдын февраль айынан баштап тышкы иштер министрлигинин юридика бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Кезек эл аралык кабарларда. Алматыда январь окуясында курман болгондорду эскерүү митинги өттү. Демонстранттар өлүмгө казак президенти Касым-Жомарт Токаев күнөөлүү деп эсептешет. Бирок ошол эле учурда Касым-Жомарт Токаев курман болгондорго Куран багыштады. Ал террорчуларга бийлик дагы да каршы экенин айтып, окуяны чыныгы трагедия деп атады. Ауганстанда дайынсыз болуп жаткан 4 активист аял абактан табылды. Талибан ушу кезге чейин аларды кармаганын төгүндөп келген.
Алматынын борборунда январь айында шаарды каптаган көчө кагылыштарынын курмандыктарын эскерүү митинг өттү. Республиканын борбордук аянтына жүздөгөн курман болгондордун сүрөттөр, гүлдөр жана баннерлер менен келишти. Демонстранттар өлүмгө казак президенти Касым-Жомарт Токаев күнөөлүү деп эсептешет. Ал кризис күчөп турганда массалык башаламандыкка катыштыгы бар деп шектелгендерди эскертүүсүз өлүм жазасына тартууга буйрук бергенин ачык айткан. Митингчилер январь окуясы боюнча камалгандардын баарын бошотууну талап кылышууда. Митингге чыккандардын айрымдары күч органдары тарабынан кыйноого кабылып жатканын да айтышууда. Январь кризисинин курмандыктарын жекшемби күнү Касым-Жомарт Токаев өзү да эскерди. Ал бийлик террорчуларга каршы экенин кайталап, окуяны чыныгы трагедия деп атады. Ауганстанда бир нече аптадан бери дайынсыз болуп жаткан 4 активист аялды өлкөнүн башкарып жаткан Талибан абактан чыгарды. Бул тууралуу Бириккен Улуттар уюмунун Ауганстанга көмөктөшүү миссиясынын Твиттердеги баракчасына кабарлады. 4 аял талиптерге каршы митингден кийин жоголуп кеткен. Алдыңкы экөө январдын аягында, калган экөө февралдын башынан бери дайынсыз болуп жаткан. Талибан ушул кезге чейин аларды кармаганын төгүндөп келген. Алар бийликте башкарып жаткандан бери өздөрүнө каршы топторго жана митингдерге кескин бөгөт коюп, сындаган журналисттерди жана активисттерди камакка алып жатканы маалым. Украинанын президенти Владимир Зеленский жекшемби күнү америкалык кесиптеши Джо Байден менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө, андан Украинага мүмкүн болушунча тезирээк келүүнү суранды деп жазышат орусиялык маалымат агенттиктери. Маалыматка караганда Украинанын президенти ошондой эле америкалык лидерден кошумча өнүккөн каржылык жана аскердик колдоо көрсөтүүнү суранган. Эске салсак, Киев жана Батыштын саясатчылары соңку айларда Орусия аскердик күчтөрүн Украинанын чек-арасына жакын жайгаштырып жатканын айтып, топтонуп жатканын билдиришкен. Орусиянын тышкы иштер министринин билдиргенине караганда, НАТОнун контингентин көбөйтүүгө шылтоо катары колдонуп жатат. Мындай айыптоо күлкү келерлик, ошол эле учурда кооптуу деп билдиришет. 13 февралда Франк-Вальтер Штайнмайер Германиянын президенти болуп 2-мүнөткө шайланды. Ага федералдык жыйынын мүчөлөрүнүн көбү добуш берди. Штайнмайердин талапкерлигин Германия социал-демократиялык партиясы, Эркин демократтар жана Жашылдар партиясы колдоду. Аны Германия үчүн альтернатива менен Солчулдар партиясындагы оңчул популисттер кубаттаган жок. Натыйжада Штайнмайерге 1045 депутаттын ичинен 1425 добуш берди. Экинчи жолу президент болуп шайлангандан кийин Штайнмайер демократияны коргоо маанилүү экенин билдирип, Европаны азыр согуштуруп турганын белгиледи. Штайнмайер 66 жашта, ал мурда Германиянын тышкы иштер министри жана вице-канцлери болгон. Каттуу жер силкинген учур Грузия телеканалынын түз эфирине тартылып калган. Атылган видеону Спутник Грузия телеграм каналына жарыялады. Эфирде сүйлөп жаткан алып баруучу жер титиреп жатат окшойт деп элеңдеп эки четин карап калган. Ал күнү Тбилисиден 58 чакырым алыста жайгашкан Самеба айылында күчү 6,2 балга жеткен жер титирөө катталган. Кыйроолор жана жабыркагандар болгон эмес. Силкинүүнү Грузиянын борбору Тбилисинин тургундары дагы сезишкен. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча жер титирөөнүн күчү очогунда 6-7 балга чейин жеткен деп айтышууда. Кайрадан жергиликтүү кабарларга кайтам. Санариптештирүүнүн негизги максаты жарандар туш болгон бюрократиялык тоскоолдуктарды санариптейлөөгө өткөрүү, мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө сапаттуу тейлөө жана кызматкер менен жаран ортосундагы байланышты азайтуу. Тактап айтканда, жумушту жеңилдетүү болуп саналат. Бүгүнкү күндөгү санариптештирүүгө бир сарысеп. Өлкөдө буга чейин колго алынган санарип аймак тутумун ишке киргизүү иштери дагы да уланып жатат. Кызылкая шаарында азыркы күндө 4213 үй чарба электрондук базага киргизилип, 4213 жаран каттоого алынган. Санарип аймак тутумун толук кандуу ишке киргизилген соң, жарандар үчүн мамлекеттик кызмат алуу дагы жеңилдеп калат. Кварталдык комитеттердин башчылары, көчө комитеттердин башчылары ошолор менен биргеликте тыгыз иш алып барып, ошонун негизинде маалыматтарды чогултуп алып, анан базага киргизип атабыз да. Азыркы күндө караван аймактык башкармалыгы тарабынан да иштер алып барылып атат. Аларда да ушул система уже орнотулуп иштеп атат. Алардын маалыматтары ошол караван аймактык башкармалыктагы адистер тарабынан киргизилип атат. Максат Мурзаев Кызылкая шаардык мэриясынын алдындагы муниципалдык менчик департаментинде иш кагаздарын жүргүзүүчү кызматкер болуп эмгектенет. Инфоком ишканасы иштеп чыккан тутумду департаменттеги бардык кызматкерлер 1,5 жылдан бери колдонуп келе жатат. Алгач кызматкерлер баары окуудан өткөрүлүп, азыр иш кагаздар электрондук түрдө аткарылууда. Бул программа өткөндөн кийин иш кыйла эле жеңил боло баштады. Анткени мурдагыдай кагазга регистрация кылуу, аларды копия кылуу андай деген нерселер азыр кыйла азайды. Анан кызматкерлер менен дагы иш алып баруу өтө жеңил болуп калды. Ошол жерде эле ордубузда отуруп эле бул программа аркылуу жөнөтүп коебуз.
начальникке киргизебиз. Ал жерден электрондуу кол коюу процесстери жүрөт. Негизи эле ушул иш кагаздарды электрондуу жүргүзүү өтө оңой болуп калды да ишкечи бизге. Инфоком ишканасы Infodocks электрондук жүгүртүү тутумун 2018-жылы иштеп чыккан. Мамлекеттик органдарга жайылтылган долбоорго аралыктан иштөө учурунда суроо талап көбөйүп, азыр бул тармакка кошулган кызматкерлердин саны 100дөн ашкан. Санариттештирүү боюнча өкмөттүн бизде жарлыгы бар. Жарлыкка негиз бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Негизинен Infodocks программасы бар. Бул Infodocks азыр бүгүнкү күндө бүт кат менен иштеген операционный программа. Ошол кат менен азыр бизде тазалык, биздеги ДМС, суу канал, караванту, мэрия толук кандуу иштеп атат бүгүнкү күндө. Өлкөнүн аймактарын өнүктүрүү жана санариттештирүүнүн алкагында кадрларды эсепке алуучу кызматы автоматташтырылган мамлекеттик тутумду ишке киргизилгенине байланыштуу шаарда бир катар мекемелер кызматына колдонууга өтүүдө. Системада мамлекеттик же муниципалдык кызматтардын билими, курагы, үй-бүлөлүк абалы, квалификациясы, гендери, кызматкерлердин саны жана башка аналитикалык отчет түзүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бактыгүл Мирадилова, Алтынай Шабидинова, Ислам Толубаев, Нурньюс, Баткен облусу. Бишкек шаарына нандын калдыктарын таштоо үчүн атайын урналар орнотула баштады. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Мындай таштанды челектерди орнотуу демилгесин жаш активисттер көтөргөн. Алардын бул ыкмасы аркылуу биринчиден нанды кордобоого чакырык ташталса, экинчиден таштанды жайлардын жанындагы жолбун ит мышыктардын азаюусуна жардам берерин белгилейт мэрия. Ошол эле учурда шаардын тазалыгына көмөк көрсөткөн жигердүү жарандарга ыраазычылык билдирип, Борбордун тургундарынан орнотулган челектерге нандан башка таштанды салбоону өтүнөт. Ушул жылдын акырына чейин Бишкек шаарына 1500дөн ашуун нан салган челек орнотуу пландалып жатат. Бүгүнкү программабыз мына ушундай кабарлардан топтолду. Аны сизге мен Айдана Марасулова таныштырдым. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дарыгы экранда көрсөтүлгөн. А мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуз.